Борбордук базарынын ичиндеги эт саткан базарда кой эти 580 сомдон 600 сомго чейин сатылып жатат. Айрым касаптар баанын кымбаттаганынан улам базарга чыккан эмес. Алармандар болсо бул сумманы көтөрө албай жатат. Кой этинин кымбатташынын бирден бир себеби тирүү малдын баасынын наркынын жогорулашы айтылууда. Касаптар этти арзандатуу керек болсо, базардагы бааларды түшүрүү керек дешет. Азыр биз деле иштелбей калдык. Кымбатыраак болгон үчүнчү. Кымбат бизге ham өзүнүн изине эле касаптар өзүнүн изине болуп калат азырчы. Аркасына кетип калат ушундай. Кичине дыйкандар ham арзандатыш керек бир жагычы. Анан мунун себеби көп. Өзбекстанда эт кымбат, ошончу бизден алып кетип ошо жака барып сатууда. Сатуучулар малды коңшу Өзбекстан өлкөсү кымбат баада сатып алып жатканы да таасирин тийгизип жатат дешет. Майда жандыктар 15 миңден 40 миң сомго чейин бааланууда. Мындагылар нарк июнь айларында түшүшү мүмкүндүгүн болжолдоп жатышат. Качан кой арзандайт? Токтогул менен нарындан келгенде арзандайт. Ошондо 2 айдан кийин келет. 1,5 айдан кийин. Ага чейин Кудай кааласа эл тапканын жеп тура беребиз да. Айткан чейин өз ордунда турду. Андан бери азыр ушул кезде кой табыш кыйын болуп атат. Касаптарга. Өздөрүнө көккө тойгон койлор өздөрүндө жакшы. Кой этинин бүгүнкү күндөгү наркын карапайым элдин капчыгы көтөрө албайт. 600 сом өтө эле кымбат. Аргасыз алып жээнге мажбур болуп жатышканын базардагы алармандар айтышты. Башка нерсени кыскартабыз. Этем жеш керек десек, да болбойт. Арыктап кетебиз. Карап стабилдүү баа койсун да, ол 800 өтө эле кымбат да балам эми. 600 жидем эле кымбат да эми. Биз жейлебиз, башкасы жейлбейт да эми. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Ош шаардык бөлүмү тамак аш продукциялары 1 ай ичинде 20%га өскөн учурда гана 90 күндүк жөнгө салуу киргизилерин билдирди. Мекеменин жүргүзгөн мониторингине караганда жыл башынан бери кой эти 80 сомго кымбаттаган. Эт азыктарынын кымбатташынан улам шаардын 7 аймагына социалдык дүкөндөр ачылган дешет. Мэрия менен биргеликте иштеп ушул магазиндерди ачтык. Бул магазиндерде сүт продукциясы, сүттөн жасалган продукциялар, анан мал эти, уй эти, кой эти базарга караганда 5%, 10%ке арзан сатылат. Процент эми жогорулган сайын биз айтып атпаймынбы, күнүмдү жумасына бир жолу мониторинг жүргүзүп турабыз. Биз деле карап турбай, өзгөрдү, сразу эмелерди чакырабыз, жеке ишкерлерди чакырабыз, мына касапчыларды чакырабыз, базарга мониторинг кылабыз, мал базарга чейин чыгабыз даже. Мал базардагы барып карайбыз. Действительно булар айткандай, чындыгында эле кымбат сатылып атабы мал? Ошо сенларында көзөмөлдөйбүз. Сос дүкөндөрдө кой эти 530 сомдон сатылып жатат, бирок бул чара базар баасын жөнгө салууга жетишсиз. Эттин баасы 2020 жылы дагы кымбаттап, нааразычылыктар жаралган. Маселени чечүү үчүн Айыл чарба министрлиги тарабынан малдын экспортуна убактылуу тыюу салынган. Мындан улам бодо малдын баасы арзандаган, бирок эттин баасы түшкөн эмес. Нургелди Каныбекұлы, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.